Россияга келдик, Москвага келдик, анан ойлоп атам да, ошол кыргыз тилинде сүйлөшсөмбү, же орус тилинде сүйлөшсөмбү депчи. Орустар таарынбайбы? Орустар жок экен деп да. Мен жалгыз эле окшойм да. Анда кыргыз тилинде, анан орус тилинде сүйлөгөнгө уруксат этиңиздер. Бүгүн буюрса бир аз руханий кечебиз болуп атат. Ошондуктан Аллахты да эстеп, жакшынакай ушундай оорулуу күндөрдө бири-бирибизге көп дуа кылып туруп, иншалла бүгүнкү кечебизде Аллахтын алдына бизди да иманды күчөтүп, Аллахка да жакыныраак болгонго Аллах субхана тааля баарыбызга насип кылсын. Эң биринчиден оорулуңуз кабыл болсун. Туткан орозо, кылып аткан дуалар, кылып аткан зикирлер, намаздар Аллах субхана тааля кабыл кылсын. Негизги адам баласы бул жашоого эки нерсе үчүн эле келген. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте не деп айтат? Ад-дунья мазратул ахира. Бул жашообуз эгин таласы. Биякта себепкенбиз, биякта жыйынтыктарды алат экенбиз. Ошондуктан бул жашоого эмне үчүн келдик? Жакшы амалдар үчүн келдик. Сооп иштер үчүн келдик. Ошондуктан орозо айы бул сооптун айы. Аллах субхана тааля бул Рамазан айында башка айларга караганда 70 эсе, 700 эсе, 1000 эсе жана чексиз эсеге сооп берилет. Ошондуктан бүгүнкү күндө орозо кармап, дуаларды кылсак, Курандарды окусак, аябай Аллах субхана тааля бизге чоң соопторду берип атат. Бул жашоодон биз наркы жашоого өзүбүз менен эчтеке алып кете албайт экенбиз. Жыланач келдик бул жашообузга, жыланач кайра кетет экенбиз. Эчтеке ала албайбыз. Байлыгыбыз, балдарыбыз, туулгандарыбыз баардыгы биякта калат. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Баарыңар Аллахтан келдиңер, кайра Аллахка кайтасыңар.